Саламатсыңарбы окуучулар? Физика сабагынын кезектеги видео сабак 8 класстар үчүн. Бүгүнкү сабактын темасы атом жана молекулалардын массалары, моль масса, Авогадро саны. Бүгүнкү сабакта силер бирдик масса, салыштырмалуу атомдук масса, моль масса, заттын саны жөнүндөгү физикалык түшүнүктөр жана чоңуттар менен таанышасыңар. Авогадро турактуулук маанисин билесиңер. Заттын санын жана атомдордун жалпы санын аныктоочу формуланын жазылышын көрөсүңөр жана ошол формуладагы маселе иштөөгө көнүгөсүңөр. Эске салабыз, өткөн сабактарда биз заттар атомдордон, атом жана молекулалардан турат деп өткөнбүз. Атом грек тилинен алынып, бизче бөлүнбөс деген маани гана түшүндүрбөсө, бирок атом татаал түзүлүштө экендигин англиялык физик Резерфорд өзүнүн жүргүзгөн эксперименттеринде далилдеген. Ага ылайык ал атомдун түзүлүшүн күн системасынын түзүлүшүнө окшоштурган, ошондуктан атомдун планеталык моделин сунуш кылган. Атом планеталык модель күн системасына окшош дейт. Атомдун дээрлик бардык массасы ядрого, борборуна топтолгон ядродон жана аны айланып жүрүүчү электрондордон турат. Ядро оң зарядка ээ, ал эми электрондор болсо терс зарядка ээ болушат. Ядродо оң зарядка ээ болгон протон жана зарядсыз нейтрон жайгашкан. Ал эми протондун заряды оң. Молекула деген эмне дегенде, заттын бардык касиеттерин ичине камтыган эң кичине бөлүгү молекула деп аталат. Молекула кичинекей масса деген сөздөн келип чыккан. Мисалы, суутектин 2 атомун өзүнө кошуп алып, кычкылтек атому суунун молекуласын пайда кылат. Демек, суунун молекуласында 3 атом бар. Бул деген бир атом өзү молекула боло албайт. Молекула болуш үчүн эки же андан көптөгөн атомдордон турган да молекулалар бар. Демек, суунун молекуласында кычкылтектин 1 атому жана суутектин 2 атому биригип суунун молекуласын пайда кылат. Атомдордун массалары бүгүнкү өтө турган темабызга байланыштуу. Атомдордун массаларын биз турмушта пайдалануучу массанын бирде килограмм менен ченесек, ал өтө эле кичине сандар менен туюнтулуп калат. Мисалы үчүн, базардан 1 килограмм алма же 1 килограмм картошка ала турган болсок, 5-6-7 данага чейин картошка чоңдугуна жараша же кичинелине жараша андан көп сандагы алма жана картошкалар келиши мүмкүн. Анан биз аны эмне менен тараза менен өлчөбүз да, аны айтабыз килограмм, ушунча килограмм берип коесуз деп айтабыз. Бирок затты түзүп турган атом жана молекулалар аябай көзгө көрүнбөгөн кичине болгондуктан аларды биз килограмм менен ченесек, ал өтө эле кичине сан менен туюнтулуп калат экен. Мисалы үчүн, 10⁻25-си, 10⁻27-си даражасында килограмм менен туюнтулуп калат экен. Мындай сандарды эсептөөлөрдө пайдалануу көп ыңгайсыздарга алып келет. Алардын бири-биринин айырмачылыктарын байкай албай калабыз да. Ошондуктан атом же молекулалардын массалары башкача туюнтулат. Ал атомдордун салыштырма массалары деп аталат. Атомдордун салыштырма массасын алыш үчүн адегенде бирдик массаны алууга тийишпиз. Мындай бирдик масса 3-Си системасында көмүртек атомдун массасынын 12ден 1 бөлүгү алынган. Атомдун бирдик массасы көмүртек атомдун 12ден 1-ине барабар да. Бирдик массага салыштырып алынган атомдордун массасы бул салыштырма атомдук масса деп аталат. Салыштырма атомдук масса деп атомдун массасы көмүртектин атомдун массасынын 12ден 1 бөлүгүнөн көп болсо аталат. Менделеевдин мезгил системасында ар бир химиялык элементтин белгисинин астында алардын салыштырма атомдук массалары цифралар менен жазылып коюлган. Ошолордун бардыгы бирдик масса же болбосо салыштырма атомдук массасын аныктап алаардан мурун демек бирдик массасын эсепке алыш керек экен. Ал эми бирдик массаны болсо биз көмүртектин атомунун 12ден 1 бөлүгүнүн туура келген массаларды салыштырма атомдук масса деп атайт экенбиз. Менделеевдин мезгилдик системасында ар бир химиялык элементтин катар номери берилген. Катар номеринде, мисалы үчүн, көмүртектин атомун алыптыр. Көмүртектин катар номери 6-чы атомный катар номерде турат. Салыштырма атомдук массасы 12ге барабар. Көмүртек С тамгасы менен белгиленет. Демек, ар бир химиялык элементтин өзүнүн маанилери бар экен. Ошол жердеги, мисалы үчүн,
көмүртектин салыштырмалуу атомдук массасы 12-ге барабар экен. Суутектики 1-ге 1,1, гелий 4, литий 6,94 деп турат. Ушулардын баардыгы ар бир химиялык элементтин салыштырма атомдук массалары берилген, салыштырма атомдордун салыштырмалык атомдук массасы берилген. Ушул жерде химиялык элементтерди дагы бир нерсени айта кетейин. Бул жердеги элементтердин катар номерлери алардын заряд санын берет, же болбосо протондордун санын берет. Ошондой эле протон саны менен электрон саны дагы бирдей. Мисалы үчүн гелийдин катар номери 2, ал эми салыштырма атомдук массасы 4 болсо, гелийде 2 протон, 2 электрон, канча протон болсо ошончо электрон бар, 2 электрон жана 2 нейтрон бар деген түшүнүлөт. Бара-бара дагы таанышасыңар. Демек, азыркы бүгүнкү өтө турган темабызда силер ушул нерсени билишиңер керек. Ар бир химиялык элементтин Менделеев мезгил системасында салыштырмалуу атомдук массаларынын сан маанилери берилген. Мисалы үчүн кычкылтектики 16, фтордуку 19, алюминийдики 26,98 же болбосо 27 деп берилген. Молекулар массалар кандай болот? Бул жерде азыр атомдордун массалары, мисалы үчүн химиялык элемент системада атомдор берилген, ар бир химиялык элементтин атомдору. Ал жерде химиялык элементтерде суу же болбосо таш же темир, суу же таш деп таппайбыз да, ал жерде көбүнчө химиялык элементтер суутек, гелий, литий деп берилген. Молекулар массаларда ушул эле бирдик масса менен салыштырып алынат. Молекулардын салыштырма массалары ал молекулага бириккен атомдордун салыштырма массаларынын суммасына барабар. Мисалы үчүн суунун молекуласын алайлы. Суунун молекуласында бир атом кычкылтек жана 2 атом суутек бар. Бир атом кычкылтек жана 2 атом суутектин массалык бириктери бирип, бул суунун молекуласынын массасын берет, бирдик массасын берет. Моль масса деген дагы бир физикалык чоңдук бар. Атомдордун же молекулалардын салыштырма массалары канча болсо, ошондой сандагы грамм же килограмм менен тоюнтулган ар кандай заттын массалары 1 моль деп аталат. Моль массаны гректин му тамгасы менен белгилеп, анын системасындагы бирдигин килограмм бөлүнгөн моль деп алабыз. Демек, айтып атат, атомдун же болбосо молекулалардын салыштырма массалары канча болсо, ошондой санда грамм же килограмм менен тоюнтулган. Мисалы үчүн көмүртектин салыштырма массасын жанагыда Менделеев мезгил системасында көрсөк 12 экен. Демек, 12 же болбосо 0,12 килограмм бөлүнгөн моль бул малярдык же болбосо моль массасы болуп эсептелинет. Азоттук 14, 0,14 килограмм бөлүнгөн моль. Кычкылтектики 0,16 килограмм бөлүнгөн моль. Суунуку 0,18 килограмм бөлүнгөн моль. Абаныкы 0,29 килограмм бөлүнгөн моль. Бул гректин му тамгасы менен белгиленет моль масса, анын системасындагы бирдиги килограмм бөлүнгөн моль. Авогадро саны деген ушул ар кандай заттын 1 молунда бирдей сандагы атомдор же молекулалар болот. Муну 19-кылымда италиялык окумушту Авогадро ачкандыктан ал Авогадро саны деп аталып калган. Мисалы үчүн Авогадро саны көмүртектин 12ден 1 бөлүгүн алган. Көмүртектин моль массасы 0,12, ал эми 1,1995 көтүлгөн 10-26 килограмм бул көмүртектин бир атомунун массасы. Ар кандай заттын 1 молунда бирдей сандагы атомдор же молекулалар болот. Ушул санды аныктап чыкканда 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 моль минус 1. Моль минус 1 даражаны, мына жерде минус даражаны плюска айландырыш үчүн, демек 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 1 бөлүнгөн моль ушул Авогадро санына барабар. Авогадро саны Na тамгасы менен белгиленет. 6,2 көбөйтүлгөн 10-23 1 бөлүнгөн мольго барабар. Заттын саны, заттар атом же молекулалардан турат. Демек, берилген затты баарынан мурда ушул бөлүкчөлөрдүн саны аркылуу түшүндүрүү ылайык болмок. Бирок мында эбегейсиз чоң сандарды пайдаланган кайсы болгондуктан аларды салыштырмалуу сандар аркылуу тагыраак айтканда 1 моль заттын массасы же андагы бөлүкчөлөрдүн саны аркылуу түшүндүрүү ыңгайлуу болот. Мисалы үчүн молекулалардын жана атомдордун саны, атомдор молекулалар көзгө көрүнбөгөндүктөн, алардын саны эбегейсиз көп болгондуктан жана алардын массалары эбегейсиз өлчөмү кичинекей болгондуктан аларды көбүрөөк биз заттын саны катарында туюнтуп алсак ыңгайлуу болот. Мисалы үчүн бизге кандайдыр эми массадагы зат берилсин дейли, бул заттын молдук массасы демек му жана анын ичинде n деген бөлүкчө бар дейли. Эгерде заттын ал массасын же андагы молекулалардын жалпы саны
санын молдук массага же Авогадро санына бөлсөк, анда бул катыштар берилген массадагы молдун санын, башкача айтканда заттын санын түйүндүрөт. Формуланы сүйлөтүп атат. Заттын саны Крейгтин нью тамгасы менен белгиленет. Нью барабар n бөлүнгөн n. N деген бул чоң n атом жана молекулалардын жалпы саны. Атом жана молекулалардын жалпы санынын Авогадро санына болгон катышы, катыш деген бул бөлчөк, бөлүнүп атат. Катышы бул заттын саны деп аталат. Ошондой эле заттын санын аныктоочу дагы бир формула, нерсенин ошол заттын массасынын моль массасына болгон катышы бул заттын саны деп аталат. Заттын санын аныктоочу эки формула бар. Мында Na деген Авогадро саны, μ деген моль массасы, n деген чоң n деген атомдордун же молекулалардын жалпы саны, бунун бирдиги жок, эселик сан. Ал эми заттын санынын бирдиги Крейгтин нью тамгасын белгиленет, заттын санынын бирдиги моль. Моль кабыл алынган Си системасында. Маселе иштеп көрөлү. Баллондо 96 грамм кычкылтек бар. Анда канча моль бар дейт. Кычкылтектин мольдук массасы 0,32 килограмм бөлүнгөн моль. Баллондо 96 грамм кычкылтек бар. Демек 96 грамм М масса тамгасы М менен белгиленет. Анда канча моль бар дейт. Демек заттын санын сурап атат, μну сурап атат. Кычкылтектин молярдык массасы, моль массасы μ барабар 0,32 килограмм бөлүнгөн моль. Формула μ барабар М бөлүнгөн μ. Ордуларына коебуз. Формулада μ барабар массасы, бул жерде 96 граммды системасын айландырабыз, килограмм. 1 граммда 0,1000 килограмм бар, а 1 килограммда 1000 грамм бар. Демек граммды килограммга айландырат экенбиз, анда 1 граммда 0,1000 килограмм болгондуктан 96-ны көбөйтөбүз, 0,1000 экен. 0,1096 килограмм. Формуланын ордуна коебуз. μ барабар М 0,1096, μ 0,1032, 0,96 бөлсөк, демек 3, жуу 3 моль. μ барабар заттын саны 3 моль. Кийинки маселени көргүлө. Идиште 4,5 көтүлгөн 24 газдын молекуласы бар дейт. Газ канча молго ээ? Демек атомдордун жана молекулалардын жалпы саны, молекулалардын жалпы саны берилип атат. Молекулалардын жалпы саны n тамгасы менен белгиленет. 4,5 көтүлгөн 24-сү. Авогадро саны 6,2 көтүлгөн 23-сү 1 бөлүнгөн мольго барабар. Демек заттын санын табыш керек. Заттын санын аныктоочу формула атомдордун жана молекулалардын жалпы санын Авогадро санына бөлөбүз, катышына барабар. Анда бөлө турган болсок 4,5 көтүлгөн 24-сү ордуна коебуз. N'дин ордуна Авогадро санын 6,2 көтүлгөн 23 даражасын коебуз. Могу жерде 23-сү 24 болуп атат. 24 даражасын 1 даражасын жосо, 1-чи 10ду 4,5-ке көтүлсө 45 болот. Бул жерде 23 даражасы калат. 23 даражасын 23 даражасы жойшуп кетти, кыскарып кетет. Ошондо 45-ти 6,2 бөлсөк, бул жолду 7,5 моль чыгат. Демек жоо 7,5 моль. Бышыктоо үчүн суроолор. Салыштырма атомдук масса деген эмне деген суроого моль массасына кандай аныктама берүүгө болот? Авогадро саны эмнеге барабар? Заттын саны деп эмнени айтабыз? Заттын санын кандай формула менен түйүндүрүүгө болот? Ушул суроолорго тетиратыңарга жооп жазасыңар. Ушул жооп жазсаңар конспект болот. Китепти сөз түрдө окуп чыгып туруп, андан кийин суроолорго жооп жазабыз. Дагы үйгө тапшырма параграф 3, 4, 5. Заттын санын түйүндүргөн формулаларды, чоңдуктарды, бириктиктерди жаттайсыңар. Маселени ошондой эле китебиңерде маселе бар. Ошол маселелерди иштеп мага жөнөтүп коесуңар. Саламатта калгыла.